жакында сиздер эң тажрыйбалуу дүйнөлүк стандартты билет деген адистер менен шаарды тик учак менен айланып учуп жаңы ген план жөнүндө аракеттерди баштадыңыздар. Ошондо көзгө өтө таамай көрүнгөн эң чоң 3 көйгөй кайсы болду? Эми баарын Бишкек шаарын бир сыра дүрбөткөн ошо тик учак менен учуп биз адистерди алып келген маселеси болду. Көптөгөн сын пикирлер айтылды, нааразычылыктар айтылды. Бирок мен айтарым, ушу тик учактарды алып атканда дагы бир максат менен алынган да. 1-2 жума мурун мен Токиого барган болчумун. Ошол жерден сүйлөшүүлөр жүрүп, Nikon Sekai деген бул деген топовый компанияда аларды кызыктырып ала турган маселеси Бишкек шаары бүгүнкү күндө 3 эсе кеңейип атканын айттым да. Булар да кызыгып айтышты, биз бир жумага эле келе алабыз, бир жумада мындай изилдөө жүргүзө алабыз дегенде биз сунуш кылдык. Анда биз мына бизде тик учактар жаңылары алынган, бир сунуш кылып туруп аларды ошо тик учак менен учуруп, анан Бишкек шаарын карадык да. Тескерисинче булар көйгөйдү айтпай, башка мындай мактап туруп алышты да. Мына шаар жашыл шаар экен. Ушундай эмелердин баарын бак дарактарды изилдеп, алар дагы айтышты. Буга дагы мындай кылдактык менен, мындай айор мамиле менен биз саясат жүргүзүш керек экенсиңер деген маселени да айтышты. Себептен да биз көп бак дарактарды өстүрүп берген менен бир мындай системдүү түрдө иш жүргүзбөгөнүн айтып, ошолорду азыркы учурдан баштап силер мындай реновация, башка маселелерди койгула, ушундай жашыл шаарды сактап калыш керек. Көздөрүнө көрүнгөн бир чоң көйгөй бул ушу бизде автоунаанын көптүгү да. Ошол биз жанакы тик учак менен учуп Бишкек шаардын болгон буручтарынан кыдырып, анан айтып кетишти да, аябай автоунаалар көп экен да. Бул эмне себептен, кандай силерде саясат себептен да Японияда, Токиодо бир автоунаа алам деген киши ал сөзсүз түрдө биринчи парковочный орун бар экенин аныктап, тиешелүү кагазын алып, анан автоунаа сатып алат да. А силерде кандай чектөө барбы, жокпу деген маселелерди айтып, ушу тик учак менен учуп шаарды бир ирет көрүп алганына аябай мындай чоң баа берип, анан өздөрүнүн иштерине дагы бул ыкчам чечимдерди чыгарганга, ыкчам сунуштарды бергенге шарт түзүлдү деген оюн айтышты да. Анан бул биринчи ирет бул жол тыгыны. Анан экинчи ирет бул бизде жанакы жаңы конуштардын маселесин биз алар айтты, мына Бишкек шаарын силер бүт баарын борбор жака эле тартып берипсиңер депчи. Тескерисинче силер азыр мына жаңы конуштар түзүлгөндөн ошо эс алуу жай же болбосо жана соода борборлорду ушундайларды көбөйтүш керексиңер дейт да. Тескерисинче шаардыктар мындай бир борборго топтолбостон мындай сырт жака чыгыш керек деген. Бизден жанакы курулуп баштаган чоң стадион боюнча белгилеп кетишти. Абдан ошону бир тегеренгенде айтышты, абдан чоң стадион курулуп атыптыр. Сапатын дагы айтып кетишти, себеп дегенде ошол кылынган ишти көрүп эле дароо эле айтышты, буюрса жакшы стадион болот экен. Анан ошонун чет жагына курганыңар абдан жакшы деп айтты да. Анан жаңы бизден курулуп аткан администрация боюнча да айтып кетишти. Ушундай борбордон ушинтип чет жака тартып атканыңар бул дагы жакшы көрүнүштөр. Анан ушу курулуш иштерине мындай көңүл буруш керек деген ойлорун айтты. Себеп дегенде чоң курулуштар жүрүп атат, анан суроо беришти, мына бийикке өсүп атасыңар, а бирок ушул бийик курулуштун асты эмне депчи. Бул коомдук мындай чөйрөбү же болбосо дагы бир бизнес башкалар жаап алабы депчи. Себептен да эгер мындай зданияларыңар көп болсо шаардыктарга баскан турган мүмкүнчүлүгү чектелип калат депчи. Силердин мына Бишкек шаарына кушка окшошуп калыптыр деген өздөрүнүн сүрөттөрүндө көргөндөп, анан 2 канатка басым кылышка керексиңер деди да. Ушул тармак, ушул чыгыш менен батыш жакты улап аткандан кийин ошол жака өнүгүүнү көбүрөөк басым кылгыла, жолдун да бою ошо менен өнүгөт. Анан эң негизи бул сөзсүз түрдө булар жол боюнча айтты, мындай жол боюнча мындай башаламандык болуп кетиптир. Шаарга кирбестен айланма жолдордо ушул жолдорду силер өнүктүрүш керек экенсиңер дейт да. Себептен да бүт жолдун баарын мынтип карап көрсө дейт, Бишкек шаарынын ичине эле ортосуна кирип кетчү жолдор экен дейт да. Поезд жол боюнча бир саясатыңарды карап көрүлөчү деди да. Поезд жолу силер Бишкектен сырткары болуш керек. Шаарды өнүктүрөбүз десек, шаарды бөлөп турган бештики болбош керек.